Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга жакшы жаңылыкты бүгүн да жарыя кылып кетебиз. Мен азыр Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылында турамын. Өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыяга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Мына сиздерге сонун дагы бир жакшы жаңылык. Биздин жеке розыгрыш оюнубуз старт алды. Бизде жалпы билеттин саны 1100 дана, ал эми билетибиздин баасы болгон 200 сомдон өтө арзан. Жалпы бизде призибиздин саны 88 дана. Баш байгебиз Тико автоунаасы, андан кийин холодильник, 3 смартфон Redmi 9A, 3 пылесос, андан кийин 60 конвертте 500 сомдон, 20 конвертте 1000 сомдон. Төмөндөгү номерлерге кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге азыр жакшы бир жүк ташуучу, ошондой эле турмуш тиричиликке өтө пайдалуу мына каршыңыздарда турган спринтер Мусо дедиңизби? Мусо мотор экен, спринтер. Ушул сары, өңү сары түстөгү унаа сатылат, сатууга коюлган. Объему 2.9. Жылычы? Жылы 2003 жылы чыгарылган. Объем 2.9. Мына азыр тышын бир катар сиздерге айланып көрсөтүп кетебиз. Моторлору, жүрүштөрү бүт баары жакшы, дөңгөлөктөрү дагы жакшы. Өтө заводской болбосо дагы анча-мынча мелчопка мындай ручкалар койдуруш, ошондой эле кичинекей аз гана чыгымдары бар экен. Ошондой эле аркасында мына грузопассажирский дагы экен. Документ андан кийин мына 8 орундуу бул жагы. Мына көрдүңүздөр, артына дагы жүктөрдү жүктөп, азыр Россияга, Бишкекке көбүнчө ушундай унаалар каттап калды. Мына ички көрүнүшүн сиздерге көрсөтүп кетейин. Ички көрүнүшүн көрдүңүздөр. Салондорду көргөзүп кеттик сиздерге. Ар кандай негатив сөздөрдөн эми албагандан кийин жагымсыз сөздөрдү жазыштан алыс бололу. Туугандар, кимдир бирөө балким ушундай машинага жетсем деп кыялданып жүргөн чыгар. Ошондуктан жакшы ой пикирлерди комментарийге калтырыңыздар. Албай эле андан кийин акчабыз жок эле ар кандай сөздөрдү сүйлөй бербестен. Мына аркаңкы көрүнүшүн да көрсөтөйүн сиздерге эми. Мына запаскалары дагы бар. Мындан атайын ушундай болуп жасалган экен да бул. Ушундай полка болупчу. Астына дагы өтө кеңири кенен. 2.9 объем. Солярка. Мына. Бул жак көрүнүшүн көргөздүк. Дөңгөлөктөрүнө караңыздар, дөңгөлөктөрү дагы жакшы. Ошондо зимний баланс салып койгонсузбу жа? Аркасы зима. Аркасы зимний, алды летний болгон экен, кыш келатат. Мына көзгүлөрү, терезелери бар жогу жакшы абалы. Мына жүргөн пробег. Пробег кандай болуп калды ушунда, ака? Пробегти айтыштан уюласын, ошондон. Бул кийин мотор неме кылынган экен да? Она мына болду. Кайтарылган эме. Точно айта албайм. Мына родной эмеспи? Кыскасы 337.164 көргөзүп жатат. Мынакей ички көрүнүшүн көрдүңүздөр. Азыр мында дагы бир кардарыбыз келиптир, кызыгып көрүп жатат ойлонуп. Ошондуктан алуучулар болсо төмөндөгү номерлерге сөзсүз чалыңыздар, шашылыңыздар. Эми сиздерге эң кызыктуу ушул унаанын баасы 520.000 сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чала бересиздер. Мына көрүнүшү 520.000 сом кеми бар. Мына. Ошондой эле рекламалар боюнча кайрылсаңыздар болот. Биздин каналга дагы катталып койгонду унутпаңыздар.